ошону жазып коюңуздар. Ага чейин мен сиздерге бүгүн бир эле эфир кылбайм. Мүмкүн ушул суббота воскресенье күндөрү чыгып турам. Женственность бул өтө чоң тема, бөлүшүп турам. Ар түрдүү бөлүкчөлөргө бөлүп туруп сиздерге буйруса сонун маалымат берем. Мына сүрөттө тиги деле аял, бул деле аял, айырмасы эмне да? Сиздерге мен азыр көбүнчө тамырынан баштайм. Тамырынан, женственность деген эмне баардыгын ошол жактан айтып берем. Жакшына кылып угуп, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо сурайсыздар, Мени таанып болдуңуздар, Жаңы кошулгандар болсо куш келиңиздер баракчама. Бул жакта мен сиздерге ушул негизи эле аял жөнүндө, эркек жөнүндө, мамиле жөнүндө, тарбия, бала тарбия жөнүндө жана акча жөнүндө сүйлөй турган, ушул бөлүшө турган менин баракчам, Куш келиңиздер. Эми негизи назиктик, сулуулук, дене алсыздыгы, бирок ички күчтүүлүк, сулуулук, тартымдуу энергия. Сонун жаралууга карай турган болсок, мен сабактарымда бир мындай мисал кылам да. Бир эркек, үй бүлөлүү эркек, мындай жатканда эки аял сүйлөшөт да. Эки аял бир эле эркек жөнүндө сүйлөшүп калат да. Анан аял айтат да: мен дейт ушулга тийгенден бери эркек эле болуп калдым дейт. Аял экенимди унутуп деле калдым. Эркекче ишти деле кылам, көчөдө деле, үйдө деле мен кыйналып бүттүм деп айтат да. Тиги аял айтат: мен ушул эркекти тапкандан бери дейт, өзүмдүн аял экенимди билдим дейт. Мага даже оор нерсе көтөргүзбөйт дейт. Гүл алып берсе дагы дейт, гүлүмдү оор көтөрбө деп жанымда көтөрүп жүрөт. Үйүмдөгү бүт ишимди дейт, вот бузулган нерсе жок дейт. Баардыгын дейт өзү ушинтип оңдоп турат, мынтип турат депчи. Ошентип экөө бир эле эркек жөнүндө сүйлөшөт да. Негизи мындай карап көрсөк, бири аялы, бир ойношу болот да. Эми негизи бул жерде эмне өзгөчөлүк болуп атат? Аялынын, эркегинин, эки аялдын ага болгон мамилеси. Көрдүңүздөрбү? Азыр мен сиздерге айтып берген маалыматтардын ичинде сиздер ошого жооп аласыздар. Негизи женственность эмне экени, ошол туурасында маалымат аласыздар. И женственность, мындай женский энергиядан чыгып кетүү кандай болот, жана ага кантип кайтып келсе болот, өзүбүздүн женский энергиябызга, ошол туурасында баардыгын айтып берем. Акырына чейин чыдаңыздар, Өзүн баалай билген, самооценка болуш керек. Мен наоборот аял энергиясын аял кирип кеткен окшойм. Эркектик энергия уверенность келе албайт. Хорошо. Азыр аракет кылып акырында жооп берейин. Мүмкүн азыр мен айткан сөздөрдөн сиздер жооп алып каласыздар. Эми жаралуу тарыхка кайрылып көрөлүк. Биринчи, асман жерди жаратып, суу астында, суу үстүндөгү бүт жандыктардын баары жаралып бүткөндөн кийин эркекти жаратылат. Биринчи Кудай эркекти жаратат. Эркектин жалгызсыраганын көрүп, ага шерик кылып аялды жаратат, туурабы? Ага шерик кылып аялды жаратып берет. Мындай айтканда, эркекти топурактан жаратып, эркекке шерик кылып аялды анын кабыргасынан жаратып берет. Даже биздин жаралуу материалыбыз бөлөк. Эркек топурактан, аял анын кабыргасынан жаралып атат. То есть биз эркекке шерик болуш үчүн анын кабыргасынан жаралып атабыз. Дагы бир сонун аябай аялдын жаралуусу жөнүндө бар. Вот баардык нерсени, кооздуктарды жаратып бүткөндөн кийин, вот любой нерсенин ката кетирип көп нерселерди жасап аласың, дагы эң акырында жасаган нерсең эң сонун болот го. Ошол сыяктуу аял бул эң акыркы жаратылыш болобу. Ошого айтат да, аялга дейт, айдын жарыктыгын алып дейт, гүлдүн назиктигин алып, суунун ийкемдүүлүгүн алып, ушундай кылып өзгөчө кылып жараткан Кудай аялды деп дагы айтышат го. Нелерде притча, көп нерселерде адамдын оозунда ушундай сөз айтылат. Бул эң туура эле. Негизи азыр мен сиздерге ошол туурасында дагы айтып берем. Мына ошентип биз аял менен эркек бул материалы бөлөк, даже жаратылыш жагынан биздин материалыбыз бөлөк. Бул бир. Экинчи, логика жагынан карайлык. Эркек бул логика, эркек бул аябай көп ой жүгүртөт, эркек бул логикалуу жаратылыш да. Эми аял бул эмоциялуу жаратылыш. Биз эмоциядан турабыз да.
мисалы биздин каалоолорубуз чексиз, ошол биз каалоолорубузга жете алабыз, каалоолорубузду материалдаштыра алабыз. Биз адамдарга күч дем бере алабыз, эркекке дем күч бере алабыз, жөн эле өзүбүздүн турушубуз менен эле аны айыктырып да кое алабыз да. Бизде аялдын жаратылышында ошондой касиет бар. Эми бүгүнкү күндө аял киши эркектин ролун алып кандай болуп өзгөрүп атат карайлык. Аял киши эркектей ой жүгүртүп калды да, эркектей кыймылдап калды, аракеттенип калды да. 24/7 кыймылда, постоянно иш менен, талаш менен, күч менен теңдешкен, мен деле калышпайм деген сыяктуу ушинтип тартышып эркектин ролун алып атып, эркектин энергиясын өтүп атып, азыркы күндө бунун результаты эмнеге алып келип атат? Женский ооруларга карай турган болсок, 80% аялдарда щитовидка жабыркаган болуп атат. 70% почти аялдарда менструалдык циклдын бузулушун байкап атабыз. 60% аялдарда азыр хронологиялык чарчоо да. Ушулардын азыр бул результаттары да, то что аял бул эркектин ролун алып атканында. Бул эмне деген нерсе? Бул эч кандай бир дары менен жок боло турган нерсе эмес. Бул биздин денебиз бизге кабар берип атат. Денебиз бизге сигнал берип атат. Мындайча айтканда, мен уже чарчадым, да? Эркек боло берип чарчадым. Өзгөрт бул жерди деп атып, бизге денебиз кадимкидей кабар берип атат да. Эми биз эмне кылып вот ошону денебиз айтып атса да биз денени укпайбыз, сезимдерибизди басынтабыз. Ошентип жүрүп эле өзүбүздүн аялдык жагыбызды, аялдык энергиябызды өчүрүп коюп атабыз да. Эми аялдык күч бул эмоцияда дедик да. Эмоция деген нерсе бул биз сүйө алабыз. Биз ыраазы болушту билебиз. Биз жок эми аялга бул жетүүчү эмес, аял бул добытчик эмес да. Орусча айтканда добытчик эмес эч кандай. Аял жетүүчү эмес. Мисалы эркек адам көздөдү, барды, алды, жетти, жетиш керек. Анын алып берем деди, далилдей алат. Бирок биз аял өзүбүздүн турушубуз менен эле тартып турушубуз керек да. Бизде ошол энергия бизде вот болушу керек. Илгерте вот Египетте Клеопатраны карап көрсөңүздөр, ушул күчтүн сырын билген ал. Бул аялдык күчтү алар бул жөнүндөгү билимди кадимкидей бекитишкен да. Бекитип жашыруун, илгерки вот карасаңар, вот Секрет деген деле кино айтып атат. Бул билимдер жашыруун болгон деп. Аялдык күч жөнүндө дагы жашыруун билим жашыруун болгон. Ал эми Китайда бул билим жөнүндө китайский философия инь-янь туурасында айтат да, инь-янь деп. Бул туурасында дагы азыр айтып берем. Индияда бул Индиянын философиясында бул чакра деп айтылат, чакралык билим деп айтылат. Эми мындайча айтканда, аял менен эркек бул бирдей окшош жаратылыш эмес. Мен жана азыр айтып кеткендей, биз эки башка түзүлүшкө ээбиз. Биздин жаратылыш, биздин даже материалыбыз эки бөлөк. Мисалы, ошондо аял өзүнүн ордунда, эркек өзүнүн ордунда болгондо бизге берилген күч иштейт. Мындайча айтканда, мен өзүмдүн ордумда болуп туруп каалоолорума жетсем, как будто мага жашоо өзү мени поддержка кылып аткандай, мен каалаган нерсе, менин эңсөлөрүм оңой боло берет да, как будто мени өзү жашоо өзү колдоп аткандай болот. Эркек өзүнүн ордунда болгондо ошол нерсе ишке ашат. Эми дагы кайсыларды айтайын? Эми гормоналдык жактан айтайлык, Гормоналдык жактан бизде кандай өзгөчөлүктөрүбүз бар? Гормоналдык түзүлүш жагынан эркекте бул эртеби, кечпи, жазбы, кышпы, күзбү өзгөрбөй турган тестостерон гормону менен иштейт. Тестостерон гормондо болот. Бул эмнени билдирет? Тестостерон туруктуулук, стабилдүүлүктү билдирет эркектерде. Ал эми аялда бул биз 28-29 күндүк цикл менен жашайбыз. Эми дальше
биз айтабыз адам бул энергия дейбиз да, адамды бир энергия курчап турат. Кээ бирде мындай карасак, кээ бир адамдын жанына келсең эс алгандай болосуң, кээ бир адам энергиясы тартат, кээ бир адам энергиясы түртөт да. Вот это и есть биз энергиядан турабыз деген нерсе да. Адамды энергия курчап турат. Бирок аялда ошол энергия, биздин энергиябыз аялдыкы өзгөрүп турат, туруктуу эмес. Эркекте бул стабилдүү болгон болсо, туруктуу жаз кыш эрте кеч өзгөрбөсө, аялда андай болбойт. Бизде наоборот өзгөрүп турабыз. Мисалы кайсына овуляция мезгили деп айта турган болсок, овуляция мезгилинде аял кайрадан бул аялда кеңейүүчүлүк пайда болот да. Ал эми менструациялык мезгилде биз наоборот өзүбүзгө кирип кетебиз, чүнчүй баштайбыз, өзүң менен өзүң болгон келип калат да. Эми аялда дагы бир кандай касиет, жанагы мен айткандай суда эл чек деп атабыз. Бул биздин ийкемдүүлүгүбүз, ошол биздин өзгөрүп турган абалыбызга аял ийкемдүү. Аял адаптация болуп кетет, көнүп кетет тез эле ал нерселергечи, өзгөрүүлөргө биз тез көнөбүз. Эми мындайча айтканда, эгерде биздин ушул өзүбүздөгү өзгөчөлүктү биз эгерде кабыл албасак, мындайча айтканда кабыл албай атабыз да, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү токтоп, мен аялмын, мен кандай материалдам, эмнеге менде ушундай нерсе боло берет. Кээде биз ошо өзгөчөлүгүбүздү билбей туруп эле наоборот талап кылабыз да. Мен колума келгенден сенин да колуңан келет да деп, аял менен эркектин ортосунда ушундай түшүнбөстүктөр келип чыгат. Же эркек аялдын түзүлүшүн түшүнбөйт, же аял эркектин түзүлүшүн түшүнбөйт да. Эми анан өзүбүздүн ушундай ийкемдүүлүгүбүздү билбей, өзгөрүп турууларыбызды билбей, өзүбүздү кабыл албай эмне кылып атабыз? Эркектей туруктуу болгонго, стабилдүү болгонго өтүп атабыз да. Да, бизде энергияда жаратылыштан уже берилген да бизде. Жакшы, рахмат. Аял ушундай болот. Аял тез өзгөрүп турат. Аялды карасаңар, таң кала берет го. Жана куудулдар бекеринен тамашалабайт да, бир карасаң акуусуң, бир карасаң мындайсың, бир карасаң мынтесиң деп. Бизде жаратылыш ошондой да. Сиздер ушу биздин аял менен эркектин айырмасын, жаратылышын түшүнгөнүбүздөй эле уже мээ башкача иштейт, бизде уже гормоналдык түзүлүш башкача. Анан уже көп нерсени мамилебиз да өзгөрүп калат да, көп нерсени түшүнгөндөн кийин. Кубанычтамын. Дальше. Эми аял өзүн жоготуп атканын, өзүнүн аялдык энергиясынан чыгып атканын кантип билсе болот? Мен жана айттым, дене бизге сүйлөп атат, ушу женский органда оорулар, мына ошонун болуп аткан нерселер, бизге бул белги берип атат. Дагы кантип билсе болот да? Дагы кантип билсек болот? Бизден ушул циклдан чыгып атканыбызды, өзүбүздүн аялдык энергиядан чыгып атканыбызды, мисалы жашоодон байкасаңыздар болот да. Жашоо өзү бизге белги берет. Мисалы уктап, жакшы жетишерлик уктап турсаң деле эмнегедир чарчоо кетпейт. Чарчай бересиң, алсырай бересиң, Аял сулуулукка кызыкпай каласың, өзүңө көңүл бургуң келбей калат, кубаныч, кубана албай каласың эч нерсеге, өзүнчө эле бир чүнчүп каласың, ушундай бир сезимдер пайда болуп атканда сен уже өзүңдү эмне кылып атасың? Аялдык энергияңдан чыгып атасың деген белги берет. Ушундайлар аркылуу да билсеңер болот. Байкагыңыздар, кимде ушундай көрүнүштөр болуп атат азыр? Кубанычтамын, кылалы. Дальше. Кимде ушундай бир симптомдор болуп атат? Мага бекеринен ушинтип жазбасаңыздар керек, тандап. Эми эмнегедир, эмне үчүн сиз женственность уккуңуз келди, мүмкүн өзүңүздөн эмнени өзгөрткүңүз келип атат, ошол жакта да жазып кетсеңер болот. Аял менен эркектин энергиясы бөлөк болгондон кийин аял менен эркектин күчү дагы эки бөлөк. Ошол биз өзүбүзгө берилген функцияны, ошол күчтү биз иштетишибиз керек да. Аялда, эркекте жок күч бар. Эми ал жок нерсени бар кыла алат. Аял жок нерсени бар кыла алат, караңыздар. Ал кыялдана алат, кыялдарын ишке ашыра алат.
бирок барып табып жылуу алуу күч физикалык күч колдонуу менен эмес, ал тартуу менен. Эми аял киши тез адаптация болот, тез нерселерге көнө алат, ал дем күч бере алат, канча деген адамга өзүнүн жолдошуна да күч бере алат. Аял именно таза сезим берүүчү бул аял болот. Аялдан сүйүү үйрөнөсүң, аялдан жашоого кубанганды үйрөнөсүң, именно аялдан үйрөнөсүң ыраазы болгон нерсеничи. Бирок эгерде аял өзүнүн ордунда болсо. Аялдан энергиясы жөнүндө тосону сүйлөйсүз дейт. Көрдүңүздөрбү, эгер аял өзүнүн ордунда болсо, башка адам, наоборот, эркек дагы именно вот сүйүүнү үйрөнөт, таза сүйүүнү, шартсыз сүйүүнү, бар жокко ыраазы болгонду билүүнү, кубана билгенди именно аялдан үйрөнөбүз. Эми китайский философия жөнүндө айта турган болсом, янь, инь-янь деген сүрөтүн деле билесиңер, баягы жарым ак, жарым кара философский сүрөт. Янь бул күн деле элестетиңиздер, бул күн, бул жарыктык. Янь бул от, бул жылуулук, бул кыймыл, бул берүү. Күн жылуулук берет, берет да. Бул берүү. Ал эми инь бул түн деле элестетиңиздер. Бул тынчтык, бул салкындык, бул суу, бул жер болгондон кийин жер кабыл алат, жер эмне кылат, өндүрөт, жер көбөйтөт, чогултат. Бул инь, бул түн. Эми янь болбосо эч кандай кыймыл болбойт. Инь болбосо форма болбойт. Эми инь күн, инь түн, янь күн дедик, кайсынысы эркектин образы, кайсынысы аялдын образы деп ойлодуңуздар, эми табыңыздарчы. Мисалы да жөн гана багыты жок эле курулай жөн эле аракет кыла бере турган болсо, бул жөн эле вот ежик в тумане сыяктуу багытсыз эле чуркай бергенге окшош болот. Багыты жок эле жөн эле аракет кыла берген. Эгерде вот формасы жок болсо, вот кыймылсыз, эгерде жөн эле форма бар, идея бар, бирок аракет жок болсо, бул дагы ошол эле кыймылсыз боюнча кала берет. Бирок экөө бирге кыймылдаганда ошондо результат болот. Бул инь менен яньдын экөөнүн күчү, көрүп атасыздарбы? Ал аракет жасайт, бул идея берет, бул форма берет, бул багыт берет. Ошол жака, инь аял, туура. Янь эркек, бул күн, бул берүүчү. Эркек адам максатын көрөт. Эгерде ошол максатты эмне үчүн ошол максатка жетиш керек экенин билсе, ал шектенүүсүз максатка жетет. Алдыга жылайт, кадамды жасайт. Ал кечпи, бүгүнбү бирдей эле болот, туруктуу, ал өзгөрбөйт. Бул эркектеги күч. Эркекте логика күчтүү. Ал жеңиш керек. Ал охотник деп айтабыз, көбүнчө философия. Эркектин мүнөзү бул охотник дейбиз. Алды, тапты, жеңди дейбиз, жеңиш, куруш керек. Бунун баардыгы эркекке тиешелүү мүнөздөр. Алыш керек, жетиш керек, жеңиш керек, куруш керек деген. Эркек адам өзүн эмгек аркылуу өнүктүрөт. Вот ошо алып атса, жетип атса, көздөгөн нерсесин эркек өнүгөт, өсөт. Инь бул аял, түн, тынчтык, тынчтык деген нерсе. Мисалы, аял цикл менен жашайт дедик, аял цикл менен жашайт. Бир абалда боло албайт, дайыма туруктуу боло албайт, эртеби кечпи, жазбы күзбү бирдей тура албайбыз. Биз өзгөрүп турабыз, 28-29 күндүк циклда жашайбыз деп айтабыз. Бул деген нерсе, вот аял үчүн кыш мезгили бул биздин менструалдык цикл. Бул деген эс алуу мезгили, өзүңө көңүл бур деген мезгил. Ал эми жаз мезгили бул баягы медицинада эмне дейт, фолликулярный мезгил деп айтат, фолликулярный мезгил дейт. Бул кайрадан вот жарыктыкты мезгили, жаз. Жаңы идеялар, өзүнчө эле аракет кылып калган мезгил, жаңы кадамдарды баштаган келе турган мезгил, какой-то бир жаңы каалоолор, өзүнчө бир жаңы чаңкоолор келе баштайт да. Жай мезгили.
бул ай толгон мезгилдей да, вот караңыздар, ай жаңырат, ай толот, кадимкидей эле ушу аялдын өзгөрүү мезгилиндей да. Вот жайда эмнеге, жай мезгилинде аялда бул овуляция мезгили, аял толгон мезгил. Аялда вот энергия толгон мезгил, сексуалдык толгон мезгил, аябай аракеттенүүсү, өзүнө берилүүсү күчөгөн мезгил да. Негедир өзүн сүйүп, ушундай бир башкача көз караштарда болуп калган мезгил. Ал эми күз бул кышка даярдык мезгил. Кайрадан тынчтанып баштайсың, кайра эле ошол жанагы кышка даярдык деген сыяктуу да, вот өзүңдүн циклыңа даярдык мезгил башталып калат. Ушундай цикл болсо дагы аялда бул сууда ийкемдүүлүк бар да. Сууга стаканга салсаң стакандын формасын алат, дагы эмне башка формага салсаң, башкага куйсаң башканын формасын ала берет. Аялда ошол бизде сапат бар да, ийкемдүүлүк. Любой форманы алып кете бересиң, көнөбүз ошол нерсегечи. Адаптация боло беребиз да. Бирок ушул жагы биздин бир жагыбыз аялдын өзгөрүп турган мезгили чөйрөдөн көз карандыбыз да. Вот эгерде биздин чөйрөбүз токсичный болсо аял наоборот ошонун терс жагын алып алат. Тез эле бирөөнүн тилине кирип кетмей, тез эле эмоция деп атабыз, баягындай суудай ийкемдүүбүз деп атабыз. Ошон үчүн аябай аял үчүн чөйрөнү аябай тазалап жүрүү бул өтө маанилүү. Биз бирдей туруктуу боло албайбыз. То анын формасын, то бунун формасын алып тез эле бирөөнүн тилине кирип өзгөрүп турабыз да. Эми эркек бул физикалык күч деп атабыз да. Эркек бул күндөй берүүчү деп атабыз. Ошол мисалы да караңыздар, жана кээ бир аялдар, вот көбүнчө кээ бир аялдарды карасаң, вот күйөөлөрү жөн эле алаканына салып, каалаган нерсесин алып берип, ушундай бир сурабай туруп алып берет да. Аларды көргөндө алып бербеген аялдар эмне кылат? Эмне кылыш керек ошол үчүн деп, эмне кылыш керек ошол үчүн, чтобы күйөөң сага бардык сенин каалооруңду аткарып калыш үчүн деп. Негизи эркектин натурасы ошондой, ал берүүчү. Керек болсо айда алып берем, кеңе даярмын дейт. Ошондой физикалык күч бар, алат, жетет, ошону менен өнүп өсөт. Бирок биз аял киши ошол күчтү туура эмес пайдаланабыз да. Мисалы, биринчиден биз эгерде өзүңдүн каалоолоруңду айтып атканда, аял киши намек менен сүйлөйт. Намек менен сүйлөгөндө ал түшүнбөйт. Биз жана айттык го, эркек логика деп, эркекке так анык вот максат, эмнени кармаш керек, коёндубу же арстандыбы, ошону иш алса анык жол бериш керек да. Ал намекти түшүнбөйт. Биринчиден ошо намек менен бергенде биз адашабыз. Экинчиден аял киши талап кылат. Куш кел, каныкей. Талап кылабыз биз. Мисалы, биз талап койгондо эркек андан бешбетер ачууланат, агрессияга түшөт. Себеби анын натурасы, эркек бул анда баштык бар, ал баш, аны эч качан аял киши башкарбаш керек, талап койбош керек. Кайрадан эркекте вот аял талап коюп баштаганда каршылыгы күчөй баштайт да. Үчүнчү жагы бул биз дагы бир таарынып, манипуляция кылып, коркутуп, ушинтип дагы билдиребиз каалоолорубузду. Биз эгерде таарыныч менен бир жолу же манипуляция, коркутуу менен бир-эки жолу сен каалооңду алып, өндүрүп, суранып үйрөнсөң деле, бирок бул көпкө иштебейт. Антуу менен кайрадан эркек менен мамилеңди бузуп аласың. Мындай негативный нерсе менен эч качан мамилеңди жакшырта албайсың. Мына ошон үчүн эркек бизге баш ийбейт, эгерде аял ушундай инструменттерди колдонсо. Эми айттым, эркек бул физикалык күч деп. Именно ошондой күч кылган сайын эркектик сапаты өсөт да, ошондон булар энергия алат да. Эркек бул материядан каалаган нерсени, материя деген нерсе вот ушу биз көрүп аткан физикадан ал бардык нерсени жарата алат. Эркекте ушундай жаратылыштан берилген ушундай күч бар, касиет бар. Мисалы, таш менен жыгачтан үй кура алат. Көрдүңүздарбы? Айнек менен темирден эркек машина жасай алат. Анда эркеле болсо, килейген империяларды багындыра алат өзүнө. Көрүп эле атабыз тарыхтардан, империяларды багындыра алат.
бул анын жаратылышы. Эми бирок эркекте бардан жок кыла турган касиет жок. Бул нерсе аялда бар. Эркек бул бар нерсени жасай алат, аял жок нерседен бар кыла алат. Мисалы, эки клетканы, аял менен эркектин эки клеткасын алат дагы жаңы адамдын клеткасын жарата алат. 9 айдын ичинде ошол өпкөсү соккон, жүрөгү соккон, өпкөсү дем алган, көзү көргөн, кадимкидей сезимдери иштеген адамды жаратат. Көрдүңүздөрбү? 9 айдын ичинде ушул касиет жаратылыштан аялга берилген. Бул материализация деп коет. Ошон үчүн мен айтып атам, аялда тартып туруп, өзүнүн энергиясына туруп жарата ала турган ушундай өзгөчө бир касиетибиз бар. Эркек болуп жашоомду өзүгө алып кете албай аткандаймын. Эмнеге андай деп ойлойсуңар? Түшүндүрө алдымбы? Бул нерсе качан ишке ашат? Качан аял өзүнүн ордунда болгондо. Аял менен жөн эле үйүң дубал эмес, жылуу үйгө айланат. Жөн эле жеген тамагың урсагыңа азык эмес, өзүнчө бир даам берет. Көрдүңүздөрбү? Бунун баардыгы аял менен. Аял өз энергиясында болгондо, эркек тарыхта кала турган бир ханга айланат. Бул эгерде аял өзүнүн аялдык энергиясында болгондо, мен жана айттым го, өз ордуңда болсоң, как будто сени жашоо поддержка кылып аткандай деп, ушундай бир сонун күчтөр менен жарата аласың. Эгерде аял өз циклдан чыкса кандай болот? Эгер өз циклдан чыкса, өзүнүн энергиясын жоготуп, наоборот, эркектин формасына, эркектин энергиясына өтүп алса, да, өзүнүн жаратылыштан берген касиетин четке какса, да, анда кандай болот? Стабилдүүлүккө айланса, стабилдүү, туруктуу, 24 саат бою активдүү болсо, да, күч менен багындырганга өтүп калса, бардык нерсени логикага айланып кетсе, да. Негизи аялдын жүрөгү постоянно айтат да, ордуңа кел, өзүң ордуңду тап депчи. Бирок акылыбыз айтат да, калышпа, калба, азыр заман башка, сен да колуңан келет, чурка, аракет кыл, тап деп турат да. Анан аял кайсыны тандайт? Акылын угабы же өзүнүн жүрөгүн угабы? Вот ошондон зависит этет. Мисалы, эркек киши мен бизнес ачкым келип атат, кошумча киреше тапкым келип атат десе, аял ага дем берет да. Сен колуңан келет, мен сага ишенем, сенде клиенттеген көп болот, сен тез эле өнүгүп кетесиң деп дем берет. Көрдүңүздөрбү? Эгерде үй салам деп ниеттенип аткан болсо, эркеги, аялы эмне кылат? Давай мындай стилде үй салабыз, азыр мындай үйлөр мындай болуп атат деп үйүн кооздойт, үйүн жылуулайт. Бул деген аялдын иши. Эгерде вот балалуу болсо деле, да, эркек адам баласына поддержка болсо, опора болсо, да, эркек адам баласы үчүн чек ара болсо, чек койгонду үйрөнсө, ал эми аял киши эркекке эмне берет? Эркек адамга балдарына, да, негизи балалуу болсо, вот балдарына аял киши эмнени үйрөтө алат? Вот ошон үчүн тарбияда дагы 3 жашка чейин аял апаң атасына бер баланы дейт. Көбүнчө ал өзүнчө уверенность, чек ара койгонду үйрөтүш керек. Аял киши кам көрөт, аял киши сүйүүгө үйрөтөт, аял киши баланы мээримге үйрөтөт, балуулукка үйрөтөт. Мага женственный энергия менен аял керек. Неге энергиялар бүзүлүп кетет? Кантип өз энергиябызга келебиз? Ооба, азыр айтам ошо жөнүндө, мен таарынбайм. Ошого буга чейин. Дальше. Азыр ошо туурасында да айтып беремин. Мындайча айтканда, эгер эркек машина болгон болсо, аял бензин. Эгерде эркек телевизор болгон болсо, аял ага антенна. Экөө бири-бирисиз болбойт, инь-янь болушу керек. Бирок
бирок биз качан ошо энергиясынан чыгып кетебиз? Караңыздар, эгерде аялда вот таза сезимдер болуш керек деп атам да, жанагы өзүнүн сезиминен чыгып кетсе, өзүнүн аялдык циклдан чыгып кете турган болсо, аялда негативный да вот нерселер катталып, коркунуч менен жашап калса да, вот келечек үчүн кыжаалат, постоянно кыжаалатчылык менен жашаса, менин поддержкам жок, мени эч кандай колдой турган адамым жок деп үмүтсүз жашоодо жашаса да, аял кишиде акча тартыштыгы башталат, проблема башталат. Эми аялда кээ бир адамдар айтат, жашоого болгон каалоом жок, эптеп эле вот, например, өлбө жаным дегенсип эле жашап калдым, выживание менен жашап атам деп калса да, жашоодон рахат алып албай калса да, бунун анын сексуалдык энергиясы өчөт аялдын, стресске кабылат аял. Баарын контролдоп жашап калса, мен кылбасам ким кылат, мен аялмын да, ону контролдошум керек, буну контролдошум керек да, постоянно контролдо жашаса, эгерде аял эч кимге жок дей албай баарын эле хоп деп өзүн пайдаланууга уруксат бере берсе да, чек арасы жок болсо, баарын үчүн өзүн күнөөлөй берсе да, аял тез эле өчүп калат, баарынан тажап калат, орусча айтканда выгорание келет, өзүнө болгон ишеним өчөт, өзүнө болгон баалуулук өчөт. Эгерде негизи аялда кайсы сезимдер болуш керек? Аял шартсыз сүйө алат, аял себеби жок кубана алат, бар жокко ыраазы болгонду билет. Эгерде ушул сезимдер, качан ушул сезимдер жоголот? Бул качан өзүн бар жок нерсеге, ушул нерселер болсо да вот кыжаалат боло берсе да, ушунча адам менен жашап туруп деле өзүн жалгыз сезет, выживанияда жашайт, стрессте болот. Стресс мисалы дейлик да, караңыздар, стрессте абал, аялдын абалы мындай болуп, стресстеги аял. Вроде бы аял, бирок жанагындай кобра деп коет го, чага тургандай болуп. Аял негизи укулуктуу сүйлөш керек, аялды дайыма угуш керек, аялда акылмандуулуктун баары аялда болуш керек да. Бирок аял өзүнө чек кое алса, жок дей алса да, ар кимге ылайык болбосо, эгерде вот, например, да, вот аял баарына ылайык боло берсе кандай болот айтайынбы? Баарына эле ооба дей берсе, мейли кан деп коебуз, өзүнө жок дешти билбесе, баарына удобный болуш үчүн өзүнүн жок дегиси келсе да жок дебейт, капа болуп калат, жаман көрүп калат, бөлүп коет дейт дагы, жалган айтышка туура келет. Бирок мындай да, акылың алдасаң болот да, бирок денеңди алдай албайсың да, денеңди алдай албайсың. И щитовидкадагы оорулар ошондон келип чыгат да. Көбүнчө биз жалган сүйлөйбүз, жашырып сүйлөйбүз, өзүбүздү тандабайбыз, бирөөлөрдү тандайбыз. Мына ошол удобный болуудан дагы биздин щитовидка ошондон кабар берет. Аялда интуиция деген болуш керек. Мен айттым, аял контролдобойт, аял наоборот доверие кылат, баласына ишенет, күйөөсүнө ишенет, ишеним менен жашаш керек, келечегине ишениш керек. Мына ошол сезимдер аялда болуш керек. Бул нерселер болбосо интуиция өчөт да. Эмне үчүн жашап атам экенин билбейт да. Мына ошондой сезимдер менен биздин аялдык энергиябыз алмашып кетет. Эгерде аял өзүнүн энергиясына жашаса, эркек анын жанында эмнени сезет? Негизи биз сезимдер менен сезебиз да, любой нерсени. Өтө эле аракет кыла берет кээ бир адамдарчы, жасалгаланып сүйлөп, жасалгаланып бир нерсе кылып аракет кыла беришет да, бирок сезим да, азыр вот жакшы эле түшүнүп калдык го психологияны. Сен уже билесиң, уверенный адам келгенде уже ошончо отурган адам сезет да, уверенностин жөн эле сезет ал адамдынчы. Вот, например, аял өзүнүн женский энергиясында болсо, эркек жанында эмнени сезет, караңыздар. Эркек ал жердеги жылуулукту сезет. Эркек ал өзүнүн аялына тартылып турат, аны коргогусу келет, ага бергиси келет, аны кубандыргысы келет, анын жанынан чыккысы келбейт. Эгерде аял өзүнүн энергиясында болсо,
аракеттин деле кереги жок, көрдүңүздөрбү? Просто сен өзүң менен өзүң бол, все, аял ордуңда бол. Буга бетиңди, фигураңды өзгөртүштүн кереги жок, кийимиңди өзгөртүштүн кереги жок. Ал просто сенин энергияң өзү тартылат. Сен издеген нерсе ошо энергияңда эле жатат. Эгерде аял эркек режимин өтүп алган болсо, анда эмне болот? Эркек сүйбөй калат деген эмес, эркек сүйбөй калбаса деле эмнегедир ага ошондой бир сигнал да, кач деген сигнал келет. Ал сенин жаныңан кете берет, шылтоотап бир жактарга кетет, жанында болгусу келбейт. Мына ошол себептен анан аялдар жаман ойлорго бара берет да. Бирөөнү таап алган окшойт, үйдөн качып калды, мынтип калды деп. Көрдүңүздөрбү? Бул деген нерсе биздин өзүбүздү бир сыйра текшерип коюшубуз керек, өзүбүздүн энергиябызды деген. Кээде вот аялдык энергияны жоготуп койгондо эркек аялдан эмнени көрүп калат? Хозяйканы көрүп калат, балдардын апасын гана көрүп калат, бирок аялды көрбөйт. Аялдык энергияны сезбей калат. Көрдүңүздөрбү? Аял болуу деген бул апа болуу, аял болуу үйдө хозяйка болуу эмес, аял болуу жөн эле көйнөк кийип жүрүү эмес. Аял бул өзүнүн энергиясы бар. Ал энергияны сен экрандан да сезесиң жөн элечи. Экрандын артынан да сезесиң. Ага сезимге граница жок. Эми мисалы аял кишинин энергиядан чыккандагы көп сөздөрүн байкай турган болсок, өзүм кыла берем, менин күйөөмдүн колунан эч нерсе келбейт, ал эч нерсени кыйратпайт, мен эле кылам, мен эле тиричилигимди түртүп келип атам да деп бар жокту контролдоп калат, баарын өзүнүн мойнуна алып алат, бир жоопкерчиликти да, ишенбейт, күйөөсүнүн мүнөздөрү, күйөөсүнүн күчүнө ишенбейт. Мындай жерде эркек эмне болот? Эркек мен бул жерде керегим жок деген сигнал алат. Менин бул аялга керегим жок деген сигнал алат. Аял эмне кылыш керек ошол эркекте? Вот, например, психологияга эки аял кайрылат да. Эки аял жолдоштору менен болгон проблемасы менен кайрылат. Экөө тең жумушсуз болуп калат. Карасак, бир айдан кийин эки аялда кандай өзгөрүш болот? Тиги бир аял өзү иштеп баштайт да. Өзү иштеп, эркек үйдө отуруп калат. Ал ишке чыгат. Тиги дагы бир аялдыкы наоборот. Бир ай эч ким иштебейт, но бир айдан кийин күйөөсү жакшы бир чоң жумуш таап көтөрүлүп кетет. Көрдүңүздөрбү? Мындайча айтканда, тиги алдыда сенин колуңан келбесе мен кылам деп туруп чыгат, экинчиси болсо ага түрткү берет. Экинчи аял кантип түрткү берет? Мен сага ишенем, сен колуңан келет, сен мынтип отурган сага жарашпайт, сен мынтип өнүшүң керек, өсүшүң керек деп дем берет. Көрдүңүздөрбү? Бул илгертен, байыртадан адамдар выживание үңкүрдө жаныбарлардын арасында жашап аткан мезгилде да карасаңар, аялдын күчү ошол жерде да көрүнөт да. Ошондой кыйын учурда жашап аткан мезгилде да аялдар ошол эркектерге, батырларга күч берип турган да. Аялдын күчү мына ошондой болот. Барып туруп акча таап, нан таап, курсагын тойгузгондой эмес. Мындайча айтканда, бир мындай окуя болгон, аны да айтып берейин. Эркек күйөөсү жумушунан сокращение болгон кезде тигил аял айтат, иштебейсиңби, иштеппайсыңбы дейт. Күндө контролдой берет, ошентип карап атам дейт. Сен караганча мен уже иш таптым деп ишке чыгып кетет. Анан 10-15 метр күндө келсе эле отурат, күйөөсү диванда отурат. Эмне болду, таптыңбы, жок, иш чыккан жок. Уже эки ишке кирип алат, эки ишти иштеп чарчайт тигил аял. Урушат, уже отношениясы бузулат, болгон окуя да, болот. Анан бул экөөнүн урушун көрүп туруп, уже балдарынын психикасы бузулат, биздин үй бүлөбүз чото не тоорак деп, экөө күндө урушат. Ошентип контролдоп жүрөт, бирок аял күйөөсү иштебей коеюн деген жок. Аракет кылып атат, бирок жолу жабык калат да. Эми бир күнү аялы чарчайт. Просто ал аял да көпкө бара албайт эркектик жасай алмай эркек болуп атыптычы. Чарчайт, чарчаганынан, истощение болгондон, выгорание, бир ишти таштайт. И ошо бир ишин таштагандан кийин, ровно бир айдан кийин тигил эркегинин күйөөсүнө иш чыгат, ал ишке чыгып кетет. Көрдүңүздөрбү?
биз өзүбүз билбейбиз. Аял киши мен кылам деп, кыйратам деп, ооба любой форманы аласың, көнүп кете бересиң. Бирок сен жаратылышта ким болсоң ошо ордуңда калышың керек. Ооба эркек деле болсок болот. Мына кыйратып атабыз, үйлөрдү салып мындай кылып атканы менен мактанып атасыз, бирок сен аялсың все равночу. Мына аял дем алганда эркегине иш чыкты, көрдүңүздөрбү? Өзүнүн жолун өзү тороп атат да. Не жатасың, мыты деп ошентпеш керек. Эми инь-янь деген бул закон. Жашоонун закону бар да, вот жашоонун законуна биз билип алган болсокчу, аны адам өзгөртө албайт. Жашоонун законуна адам баш ийиш керек. Инь-янь деген закон, мисалы азыр айтып атабыз, экөө бири-бирин дополнять этет. Эркек аял болуп алган болсо, эгерде яньдын формасын эркек алып алса, аял алып алса, анда ага кайсыл жер калтат? Бош калтат. Индин местосы бош калта, ал аял болушка туура келип атат да. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сен өзүң ордуңда жакшы мыкты аткара бер, өзүңдүн ролуңду ал, эч качан бир аял болоюн деген ою жок. Ал деле өнүкүүсү бар. Бирок да сен өзүңдүн бере турган, сен тараптан аткарыла турган нерсени сен берип турсаң, өзүң аял болуп турсаң эле, ал эркек боюнча кала берет. Сен эркек болбо, ал аял болбойт деген сөз да. Негизи эркек жаратылыштан ушинтип жаралган, баруу алмай, жетмей, ушу иш кыл менен герой болмой да. Айтып атам, эркекти даже команда берсең анын агрессиясы иштейт деп атам. Ошол сыяктуу бул жаратылыштан ошондой болуп калган да. Ошон үчүн эркек өз үйүндө өзүн керектүү сезиш керек. Өзүн керектүү сезиш керек. Аны ким сездириш керек? Аял киши сездириш керек. Өзүн герой сезиш керек. Бул качан сезилет? Качан аял болгондо сезилет. Аял өзүнүн энергиясында болгондо сезилет. Аял болгондо эркек өсөт, эркек өнүгөт. Аял эр кылат, аял жер кылат деген бекеринен эмес. Жер кылат дегени биз жанагы айттым го. Биз тез эле эгерде токсичный кошулуп кетсек, тигиле жата береби эркегиң ошентип койчу, ушундай да болобу деп койсо, ошо сөзгө да кирип бирпаста кирип урушуп чыгабыз да. Жолдошубуз менен аял ошондой тез гибкий болобуз да, суудай болуп. Ошон үчүн чөйрөнү да аябай жакшы тазалап көз салып турушубуз керекпиз. Ооба, аялда, эркекте күч бар, ал багындырат, бирок ошону ага дем күчтү ким берет? Зарядты ким берет? Вот 100 000 сомдук телефонго зарядты ким берет? Зарядник, электричество берет. Мына ошол зарядникти аял берип туруш керек, заряд. Колуңан келет, мен сага ишенем. Сен муну кыласың, сен оңой эле кыласың, эч нерседен коркпо, мунун баары өтүп кетет деген сөздөрдү аял бериш керек. Эмнени түшүндүңүздөр? Мен да өзүм ордуман чыгып кетипмин. Дейт, эң жакшы мотивация бересиз, абжөнөрүңүз өркүндөй берсин. Рахмат чоң. Кыздаргачы, менден кыздаргача берет эле да, дейт. Туура. Кача берген кыздар, значит, силердики эмес да. Силердин кызыңар өзү келет. Эми вот, например, эгерде биз аялдык циклдан чыгып кетсек да, кантип биз өзүбүздүн аялдык ордубузга келсек болот? Аял свет, аял жарык, өзүнүн турушу менен эле биз турушубуз менен биз өзүбүз тартып туручу энергиябыз деп атам, бул ошонун менен болсоң кайра өзүң сүйүнөсүң да. Вот, например, сенин эмес, өзүңдүн фигураңа топ келген, өзүңө жарашкан эмес, бирөөнүн кийимин кийип алсаң кандай болосуң? Чоң келген же кичине келген, неудобство ошондой эле болот да. Сен өзүң энергияңан түшүп кетсең, то есть жашоодо ошондой эле сен, значит, сага тиешелүү нерселер келбейт. Аларды ошо күчүң менен багындырасың. Анан ошондо кантип жыйынтык кылабыз? Жашоо кыйын деген бир кыйынчылыкка келебиз. Жашоо кыйын, ушинтип кыйналыш үчүн жаралыппыз да депчи. Негизи жашоо оңой, просто ар бир нерсе өзүнүн ордунда болсо да. Эми аял киши кантип өзүнүн энергиясына келсе болот? Бунун эч кандай дарысы жок, витамини жок, уколу жок. Бул нерсеге көнүгүү менен, аракет менен кылсак болот. Биринчиден, аял киши бул биздин түзүлүшүбүз, фигура, осанка деп коебуз, королевадай башыңды көтөрүп бас, желкеңди түздөп бас, көнүгүү жасасаңар болот. Үйдө осанканы түздөш керек. Эгерде атайын
катыша турган болсоңор атайын бийлер бар, же растяжкалар бар, фитнеске бар. Өзүң деле үйдө көнүгүү жасап атайын осанкаңды түздөсөң болот. Женственный кийинүү айрыкча да эркектей кийимдер эмес, чапташкан, башка кылган кийимдерди эмес, кийимдерди түздөшүбүз керек. Мисалы мага каблук аябай жагат. Мен каблуктун күчүнө ушунчалык таң калам да. Каблук кийгенде өзүмдү аябай башкача сезем. Анан кийинде мондай эле жалпайган бут кийимдерди кийгенде кээде машинага удобный кылып эле кийип калбасак ошого көнө түшөт экенсиң. Бирок каблук мага жагат. Каблук өзүнчө бир женственность бул дагы. Андан кийин бийлегиле жакшы бир жагымдуу музыканы коюп, бирок күзгүсү жок. Күзгү үчүн бийлебестен өзүңдүн денеңди сез. Аял именно денеде. Мен жана айттым, аял денесин укпай калат, сезимдерин басынтып калат деп атам. Мына ошол денеңди угуш үчүн күзгүгө каранбастан бийле. Денеңди сез. Өзүң каалагандай кыймылдай бер. Денеңди сезгенди үйрөнүшүң керек. Дем алганды үйрөнүш керек. Убагында эс ал. Вот, например, 10-до укта, 11-де укта, толук кандуу да эс алышың керек сөзсүз түрдө. Сейилдеш керек аял киши сөзсүз түрдө. Мага мисалы аябай природа жагат. Негизи вот эс алганда дагы мен именно жаратылыш, парктарга же бир атайын бир көктөндүргөн мындай жөн эле бийик имараттарды эмес, жаратылышты көргүм келет. Жөн эле ушу бактарактарды карап суктангым келет. Бактарактагы өзүнчө бир жаратылыштагы бир кооз табият, необычный нерселерди көрүп алып таң калам да. Мына ошонун баардыгы аялга керек. Суктануу, жөн эле чымчыктын сайраганын көрүп, ой тойгосту сайрап деп эмес, суктан кайра ырдап атышат деген сепе таң калуу. Ошолса аял бул бир мындай да жок нерседен бар кылып бир кооздукту издей билишин керек аял киши. Аял киши жок нерсеге кубанычты билиш керек. Көрдүкпү? Жаратылышка сейилдегенди үйрөнүш керек. Жаратылышта аябай сонун кооздуктар бар, адамды таң калтырган табияттар бар. Ошону көрө билип, суктана биле берсең, кайра ошол нерсени аткара берсең, аялда ушундай сезимдер ойгонот. Мактоо. Өзүңдү макта. Күн сайын үйүңдө жолдошуңду, балдарыңды күн сайын жок дегенде бир жакшы жагын таап макта. 1-2 күндөн кийин дагы 2 жакшы жагын таап макта. Мактап үйрөн. Өзүңдү макта, жолдошуңду, балдарыңды жакшы комплимент айтып үйрөн. Мактоо айтып үйрөн күн сайын. Ыраазычылык айтып үйрөнөбүз. Эртең менен, кечинде бүгүнкү күнүң үчүн ыраазычылык, эртең менен ушу жаңы башталган күнүң үчүн ыраазычылык билдире турган жагыбыз өтө көп биздин. Мисалы, жанагы айтат го, бир онкологияга барып келсең дейт, ыраазы боло турган жагын көп табасың дейт. Ал жака барышты не обязательно, бутуң басып атат, көзүң көрүп атат, дагы бир турдуң бир күн, значит, сага дагы бир күн белек болду. Сен бул күндү сатып алган жоксуң, актап алган жоксуң, белек бул күн. Значит, ошол күнүңө рахмат айт, кулагың угуп атат, басып атасың, тирүү экенсиң. Значит, жегенге тамагың бар, жутана аласың. Ушунун баардыгы бул ыраазы боло турган нерсе да, мунун баары белек да. Биз муну сатып алган жокпуз, актап алган жокпуз, эмгегибиз менен. Только белек нерсеге ыраазычылык билдиргенди үйрөнүш керек. Аял ошону билсе, үйдөн балдар үйрөнөт, жолдош үйрөнөт ошо сезимдерге. И сөзсүз түрдө эс алганды билишибиз керек. Жөн гана өзүбүз үчүн бир приятный ванна кылып, туз, жыттуу ароматтар менен өзүң үчүн деле бир белек кылып, ушундай бир көнүгүүлөрдү жасап туруу да бизди женский энергияга кайтарат. Анан жегенде, отурганда өзүңдү контролдоо, вот, например, кантип отурасың да, мындай дүңкүйүп отурасыңбы, жеп атканда дагы өзүңдү да карашың керек. Именно вот басканыңды, турганыңды, сүйлөө речиң обязательно болуш керек. Жанагы сүйлөө речибизди аябай тазалашыбыз керек. Мисалы, өзү бир жашынакай супсулуу кыз анын сүйлөгөнүндө сөгүнгөн, жаман сөздөрдү сүйлөгөн, бир сөзүн уккандан кийин эле, мисалы, мен бир паста бир көргөн, мисалы, бир көрдүм, мен жакшынакай кыз экен, бир сонун картина менде пайда болот. Бир жаман сөзүн угуп калсам эле, ошо картинаны жууп кетет да. Ошон үчүн сөз, жакшы сөздөрдү сүйлөө, жаман сөздөрдү өзүңө ылайыктап сүйлөш керек да. Негизи андай жаман сөздөн пайдан, зыян эле аласың го, просто тем более бул аял кишиге.
адамзатына керек эмес мындай сөз, просто аял киши тем более тият болуш керек да, мындай оор сөздөрдү сүйлөбөстөнчү. Мына ошондой ушул нерселерди эгерде бүгүн бул жооп жөнөкөй көнүгүү ушуларды аткарып баштасаңар, бара бара 10-15 күн, 20 күндүн ичинде өзүңдү байкайсың. Какой-то сенин ичиңдеги сезимдериң өзгөрүп баштайт, кадимкидей өзгөрүп баштайт. Эми сурооңуздар болсо бериңиздер. Эркек кантип мужской энергияны көтөрүш керек дейт. Эркек айттым го кантип көтөрөт. Эркек только жетүү алуу иш эмгек менен максат койгула, максатыңарга жеткиле кадам койгула. Бир жумага максат койгула. Бир жумада эмнелерди кылышың керек. Муну кылышың керек. Ошо кадам жасагыла күндө. Жеттиңби? Молодец деп макта. Ошонтип адам, эркек киши только багындыруу менен, жетүү менен жетет. Максатка жетиш керек. Недельный максаттарды коюп туруп, ошо күндү сайын кадам жасай үйрөнгүлө. Негизи адам колунан бар жок келет. Коркунуч мына жерде эле болот да, мээде эле болот. Мээде вот эски нерселер менен болобу, болбойбу, тигиндей, мындай. Ал коркунуч просто эски бирөөдөн эле уккан эле маалыматтар. Ал коркунуч сени коркута турган, жеп кое турган монстр эмес. Только кадам жасай, все. Алдыга жасаш керек. Багындырган сайын күч аласың, уверенность аласың. Спорт эркек үчүн. Канчалык кыйынчылыкты жеңген сайын ошончолук уверенность өсөт. Эркек адамда. Сабакта сактаганга аракет жасайм кадимки. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Түшүнүктүү болдубу? Ким кандай өзүнө бир жаңы маалымат алды? Неге энергия бузулуп кетет? Көрдүңүздөр, энергия эмнеге бузулуп кетет экен? Просто өзүбүздүн тандообуз, күн сайынкы күнүмдүк биздин тандообуз, күнүмдүк биздин чечимдерибиз. Менде да коркунуч бар, женская энергия көп окшойт. Негизи баланс болуш керек. Ар бир мисалы бизде аялда деле эркектик жагы бар. Вот азыр мына эркектей болуп иштеп атат деп атпайбызбы? Просто өсүп кетип атат да эркек жак. Аялда деле, эркекте деле аялдык жагы бар. Сезимталдык, боорукердик да болот. Просто ошо тарабың өсүп кетпеш керек деген сыяктуу. Кээ бир адамда вот мужской гормон өсүп кетсе эмне болот? Кээ бир аялдарга мойлоолор чыга баштайт, ошол сыяктуу үндөрү жонура баштайт го. Мужской гормон өсүп кетсе, эркектерде наоборот да, женский гормон өсүп кетет. Оң энергияны кантип көтөрүш керек деген кандай? Позитивный энергиябы? Сүйүү, айтып атам го, жанагы мактоо. Макташ керек. Өзүңдү макта, үй бүлөңдү макта, күн сайын комплимент айт, оозуңдан жана жаман сөздөрдү алып сал. Өзүңө көңүл бур, эс алганга көңүл бур, и ыраазычылыкты үйрөн. Позитив, мына ошону үйрөнүш керек. Эң биринчи оозуңду тазалаш керек. Эң бир мындай баягындай жинди, дабдыр, кеңгирбаш, тажадым, болбойт, бирине тартсаң бирине жетпейт деп турган көздү жумуп туруп медитация кылып коюп кайра эле бакырып ушуну кыйкырып баштагандар бар го. Бул эки жүздүүлүк да. Эки жүздүүлүк. Сен медитация кылып максатыңды кыялданып атасың, көзүңдү ачкандан кийин да ошол максатыңа ылайык жашашың керек. Туруп эле баягындай кыйкырып бакырып баягы сөздөрүңдү көтөрүп кете берсең, ол сен өзүң эле алдап атасың, жашоону алдай албайсың. Жашоо сенин жүрөгүңдөгү сезимиңди көрөт ал. Рахмат сиздерге да катышканыңыздарга. Эфирди сактайм. Дагы сурооңуздар бар болсо эфирге мына комментарийге калтырып коесуңар, мен жооп берем. Баарыңыздарга ийгилик. Дагы бул өтө чоң тема. Дагы сиздерге көп ушул женственностьтун бутактары менен сүйлөшүп, жакшына кылып чыгарып айтып берем. Мен жолдошумду жашым өткөн сайын көбүрөөк жакшы көрө баштадым. Бул жашоонун закону. И ошону мен сиздерге айтып коеюн. Эмне үчүн жолдош күйөө менен аялдын ортосунда конфликттер болот? Караңыздар, вот биздин мээ, мен азыр айттым сиздерге,
жашоону алдай албайсың, ал өзүң алдап атасың, өзүң ошентип алаксытып жүрөсүң өзүңү деп атам да. Оозу менен миллионермин деп атам, медитация кылып атам, өзгөрбөйм дегениң менен сенин ичиңдеги сезимдериң өзгөрүш керек да. Азыр бизде мисалы балдарыбызга биз мисалы дейлик да, балдарыңды урушсаң деле вот жүрөгүң сүйө берет да. Себеби биздин мээбизде кандай команда кеткен? Бул менин балам, бул менин каным деп. Ошон үчүн биздин мээ постоянно баланы жакыныңдай көрөт. Ошондой сезимдерди берет. Ал эми күйөөң менен неге конфликттеше бересиң? Себеби биздин мээде күйөө бул чужой. Кетсе кете берсин, анын үйү бөлөк. Көрдүңөрбү? Мээ ушундай түшүнөт, ал чужой. Качан сен мээге өзүңө ал мен анын кабыргасымын. Биз экөөбүз бир денеден жаралганбыз. Кайра ошол бир дене кошулду. Негизи тарыхта ошондой да. Ал сенин кабыргаңдан алынды, сен кайра кабыргаңды табасың. Карасаңар күйөө аял кээде окшош болот. Сен аның менен бирсиң. Сен экөөң бир денесиң, бир денени түзөсүң. Ошол сенин бир денең экени, сенин жакының экени сен мээңе команда бер, ал менин жакыным. Ал менин бир бөлүгүм, биз экөөбүз бир денебиз деп билгенде мээ ошону хорошо деп кабыл алат дагы, экөөңө конфликт жаратпайт. Көрдүңүздөрбү? Конечно, сүйүп калуу нормаль канакей. Сүйүүнүн жаман жагы болбойт. Сүйүүнү кээ бир адамдар башкача түшүнөт да. Сүйүүнү бул как будто жертва деп түшүнөт да. Кээ бир аялдар бар да, вот дейт, мен дейт бутун жуйм дейт, не дейт, жөн эле дейт келишинде тамактарды даярдап берем, тамактар, салаттар даяр дейт, бирок үстүнөн ойнош ойнойт дегендер. Бул сүйүүбү? Бул сүйүү эмес да. Бул өзүңдүн чек араңды билбесең, өзүңдү сүйүү андай болбойт. Сүйүү просто сен просто шартсыз сүйөсүң, бар экенине сүйөсүң, все. Ал сезим, ушундай бир сезим. Аны менен сыймыктанасың, анын бар экенине сен ыраазысың, все, ошо сүйүү. Ал не обязательно алдында пытырап жүгүрүп турушуң керек. Наоборот, өзүңдү сыйлабасаң, өзүңдү баалабасаң, өзүңдүн чек араңды билбесең, анан ошол кетип калбаса экен деп эркектин аркасынан канчалык жалынып чуркаган сайын ал качат. Эркектин натурасы ондой эмес. Кайра аял канча жабышкан сайын эркек ошончолук алыстай берет. Бул закон. Аитова биринчи жолу угушум, мен кайненеме, кайнсиңдилериме окшошмун дейт. Ооба. Вот ошондо конфликт болбойт да. Кээ бир адам вот эмне үчүн келин менен кайнененин ортосунда конфликт болот? Потому что ал чужой. Кээ бирде уже понятка бар, кайнене все равно сени эл кылбайт деген понятка бар. Мисалы мен кайненемди аябай жакшы көрөм. Кайненеме сыймыктанам. Мен 2 тарбия алдым. Апамдын колунан 1 тарбия алдым, ата-энемдин колунан. Кайнене келгенде такыр башка адаммын да. Аякта такыр башка адам болуп чыктым да. Ыраазымын да, ошо кайненем болбосо ушул характер келе